Орусияны басып кирген 24 февральдан 4 мартка чейин 1 миллион 200 миңден ашуун адам Украинадан сыртка чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун БУ качкындар иштери боюнча агенттиги кабарлады. Качкындардын көпчүлүк бөлүгүн Польшада жана Молдова кабыл алды. Мындан сырткары Румыния, Венгрия, Словакияда көп тургундар чыгып кетишкен. Качкындар андан ары башка мамлекеттерге да өтүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. 9 күндөн бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катал чабуулдар Киевде жана Харьковдо жасалды. Салгылашууда миңдеген адамдар каза болгону кабарланууда. НАТО уюмуна мүчө өлкөлөр аскер күчтөрүн жана учактарын Украинага жөнөтпөйт. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг 4 мартта Брюсселде уюмга мүчө мамлекеттердин олтурумунан кийин билдирди. Ал уюм Орусия менен согушууга умтулбай турганын айтып, эгер НАТО Украинадагы конфликтте түздөн-түз аралашса, анда мындай согуштун тобокелчилиги жараларын белгиледи. Столтенберг НАТО Орусияны Украинанын аймагынан аскерлерин тез арада чыгарып кетүүгө жана сүйлөшүүлөрдү баштоого үндөй турганын, эгер Москва жаңжалдын Украина чек арасынан чыгарса, уюм өзүн коргой турганын кошумчалады. Йенс Столтенберг Украинанын үстүндө учуусуз зона киргизүү маселеси Киев менен талкууланганын ырастап, эгер ал кирсе, орусиялык учактар жана ракеталар атып түшүрүлөрүн кошумчалады. Андай шартта кайра эле НАТО менен Орусиянын ортосунда согуш чыгаруу коркунучун күчөтөт деп айтты уюмдун баш катчысы. Украинага баштаган согуштук аракеттеринин алдында Орусиянын президенти Владимир Путин, эгер башка мамлекеттер бул конфликтке аралашса, өтө катуу жооп алышаарын эскерткен. Муну көпчүлүк батыш өлкөлөрү муну атомдук бомба менен коркутуу катары кабыл алышкан. Учурда НАТОго мүчө мамлекеттер Киевге куралдануу жана каржылык жактан гана көмөк беришүүдө. НАТО Түндүк Атлантикалык аскердик уюм 1949 жылы АКШны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Алгач 12 мамлекет кирген. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Видеого лайк басып, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышыңыздар. With